Демек, кыйынчылыкка кабылганда айтылчу дуалар туурасында машалла. Ибн Аббастын айтымында ушундай экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыйынчылык учурда мынтип дуа кылган. La ilaha illallah vel azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati vel ard ve rabbul arşil azim. Allah'dan başka sığınma tatıklı Kuday yok. Al ulu jana jumşak beyil. Allah'dan başka sığınma tatıklı Kuday yok. Al asman jerdin jana ulu arştın Rabbisi. Demek бұл жерде біз қайырыла тұрған нәрсе бар ем туғандар. Пайғамбарымыздың үлгісінде шундай сөз екен да. La ilaha illallah halimul kerim. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланың жұмшақ екенін айтып отыр бізге. Каримул халим. Жөнөкөй емес екен, Алла Таала ушундайга жұмшақ пейил екен. Демек, кимде-ким башына оорчулук келген болсо, bir кандай bir бала келген болсо, мейли ошол кичине тикенек кирген болсун, мейли чоң bir субханалла, чоң bir жашоодо бирөөнүн өлтүрүп алган болсун керек болсо, машина менен сүзүп алат. Кээ бирде билбестен өлтүрүп алат. Жашоосуна ушунча чоң нерсе келди. Ал бейгүнөө болчу. Мындай bir ойлогон эмес болчу. Ушул нерсе бирок жашоосуна келип калды. Мына ошондо инсан өзүн күнөөлөбөсүн дейт. Кап, мен момунтип салганымда боям оң болмок турбайбы? Мен момунткенде боям туура болмок турбайбы? Мен эгерде момундай кылбаганымда момундай болмок эмес деп. Же болсо, ошо замат бирөөнү жолдон нормально өтүп баратканда момун сүзүп алмак эмесмин. Эгерде ушундан бир ойноп аткан мезгилде момун тура калбаганда минтпесе мындай болмок эмес болчу. Эгерде момундай жашаган, момун дарын ичпей койсо момун өлбөйт болчу. Мындай болбойт болчу деп бирөөнү күнөөлөбөстөн la ilaha illallah bir Allah'dan başka sığınan hiçbir zat yok. Allah Taala ушундай zat eken sen imanыңды ушуну текшер эткен. Демек, сыйынууга ылайык зат жок болгондон кийин ал сенин жаратуучуң болуп калды. Кудай Таала сенин жаратуучуң, менин жаратуучум, менин тагдырымды, сенин тагдырыңды жазып, өзүнүн илми кадим менен, илими менен, эзелтен болгон илим менен, өзү менен бир болгон илим менен билип туруп субханалла баардык нерсени алдын ала жазып койгон зат. Ошол эки ал билет. Кандай болор билет. Ошон халимул каримул халим. Алла Таала ушуну эми Алла ушул проблема туш кылдың эми сен жеңилдик менен, өзүңдүн жеңилдигиң менен, каримдик сыпатың менен мага ушуну жеңилдет, халим кыл, жумшак кылып тур. Эч бир нерсе мындай оордотуп ийбей кайра, түпкүрүп мени кайра чуңкурга тыгып салбай, оңойраак чыгарчы деген сөз экен да. İnsan daima ушундай бир нерсеге кабылат экен. Бирөөнү күнөөлөйбүз оорчулук болгондо. Аял болсо күйөөсүн күнөөлөйт, күйөөсү болсо аялын күнөөлөйт, күйөөсү жок болсо аял жок болсо ата-энесин күнөөлөйт, ата-энеси жок болсо бир тууганын күнөөлөйт, бир тууган жок болсо досун күнөөлөйт. Ушундай экен, биз ушундай жашайт экенбиз да. Бир күнү Муса пайгамбар Адам алейхиссаламга рух аламына жолугуптур. Адам, ошондо бейиштин ичинде турган бакты жебей койгондо, бактагы мөмөөнү жебей койгонунда биз адамзаттын баардыгы тең ушинтип кыйналып жүрбөйт болчу экенбиз. Дегенде Адам алейхиссалам соот: "Эй Муса, сен Алланын пайгамбарысың да, туурабы?" "Туура." "Сен Аллах Таала менен кандай эле мен бейиште түзмө-түз сүйлөшкөндө эле сен жерде сүйлөшүп атасың го, туурабы?" "Туура." "Анда айтчы" дейт. "Мен тагдырды жазган мезгилде мен бар белем же жок белем" десе, Муса алейхиссалам сен жок болсуң. "Анда мен кайдан билип турмун ошол бакты жеп коермун" деген тура. Демек субханалла сиз менен биз билбейт экенбиз да. Ошо эмне болуп кетет алдыда? Бизди эмне күтүп атат? Эртеңки туңгуюк болгон нерсеси биз бүгүнкүдө жакшы ниет, жакшы пейил, жакшы амалды кылат экенбиз дагы. Жакшы ниет, жакшы пейил, жакшы амалды себенен бизди алдыда жакшы нерсе күтөт экен. Эгерде бүгүн жаман нерсе кыла турган болсок, жаман амал кыла турган болсок, жаман пейилде, жакшы жаман ниетте боло турган болсок, демек эртеңки бизге да ошол нерсени алып келет экенбиз. Алла Таала инсандын жүзүнө, анын субханы малына, бийлигине, мансабына, улутуна, ургусуна карабайт экен. Алла Таала сиз менен биздин ниетибизге, амалыбызга карайт экен. Алла Таала ушундай зат, ушундай берешен зат, ушундай карим ва халим. Алла Таала ушундай жумшак,
жана ушундай өзгөчө субханалла инсанды жакшы көргөн зат. Ошонун себебинен пайгамбар үлгүлүү айтып аткан. Силер Алланы Карим, Алла Таала ушунча жумшак, ушунча субханалла жумшак. Жөнөкөй эле жумшак эмес экен, кандай жумшак экен? Ушундай пейилинде ушундай жумшак экен. Мисалы, бир адамдар болот го, аябай кечиримдүү. Жанына барса, кечирип коңузчу мени кезде, ай эта ушундай кылбайсыз да, макулбу деп, жүрөгүн эме жок эле, мындай кечирип күлүп жайнап басып кетет. Эртең күндө сени өч алайын дебейт, туурабы? Мына пайгамбар ушундай болгон адам болгондо, эч качан кастык кылган эмес, бирөөнү өч алайын деген эмес, ушундай болгон. Мына ушундай бирок Алла Таала андан 99 эсе жумшак экен да инсанданчы. Пайгамбардан да ушунчалык. Анткени Алла айтат, ал пайгамбар дейт, силердин араңардан ал жумшак силерге жакшы мамиле кылды. Эгер ал силерге орой мамиле кылганда, Алла силерге жаман мамиле кылганда пайгамбар силер анын аркасында ээрчим эмессиңер дейт. Карасаң кандай Алла айтып атат. Демек турганым Алла Таалага оорчулукта, кайрылууда эмнекен эң биринчи ишенишиң керек экен. Бул жөн эле келген жок. Субханалла. Демек Алла Таала менен жумшак бере турган Алла, катуу кылып бере турган Алла, Аллага толук таян деген сөз экен. Кийинкиси жөн эле эмес экен. Аллах Роббус самавати вал ард ва Раббул аршил азим. Аллах Таала ушундай зат дейт да, Алладан башка сыйынып атат зат жок дейт. Ал эми ал асман менен жердин жана улуу арштын Роббиси. Пайгамбар айтат экен, асманда эмне болсо, 7 катар асманда эмне болсо, 7 катар жерде эмне болсо, мына 7 катар жерде эмне болгон болсо, мына ошонун бардыгынын ээси ким экен? Демек ушул жерде бардык аламаттар эмне болуп аткан болсо, ошонун баары Алладан болуп атат экен. Шамал болуп атат экен, Алла каалаган үчүн болуп атат. Жаан жабат, Алла каалаган үчүн болуп атат. Карасаң, күн түгөт, Алла каалаган үчүн болуп атат. Ай чыгып атат, Алла каалаган үчүн чыгып атат. Кара, суу чыгып атат, Алла каалаган үчүн. Чөл болуп атат, Алла каалаган үчүн. Бак чыгып атат, Алла каалаган үчүн. Куурап атат, Алла каалаган үчүн. Алла инсан төрөлүп атат, Алла каалаган үчүн. Өлүп атат, Алла каалаган үчүн. Оорчулук келип атат, Алла каалаган үчүн. Жеңилчилик келип атат, Алла каалаган үчүн. Анын каалоосу болуп атат жерде. Сиз менен биздин каалообуз субханалла ушундай кичинекей эле экен, кичинекей эле каалообуз бар. Ошонун баарын Алла аткарып келет. Алланын чексиз казынасы бар. Чексиз казынасынан төгүлө берет, куюла берет. Биз ошону ала берет, жей беребиз. Ушундай нерсе экен. Алланын чексиз казына, асмандар, жерлерде эмнелер болгон болсо, аны көзгө көрүнгөнү, көрүнбөгөнү болсун, ошо Алла Таала берген рызкы менен рызкыланып, Алла берген субхан ажал менен ажал алып, өмүр менен өмүр алып аткан, башка нерсе жок болгон. Демек, Роббул аршил азим, эми кара 7 катар асмандан, 7 катар жерден болгон, андан да чоң болгон аршил азим, улуу арш бар экен. Алла Таала ошонун да Роббусу экен. Алла ошонун да Роббусу экен. Аршыны 8 периште көтөрүп турат. Күнүгө субхан ушундай экен, кычырап турат экен, көтөрүп, оордун көтөрө албастан. Алла ла хаула ва ла куввата илля биллах деген сөздү үйрөттү, аршыны ошо менен көтөрүп турушат экен. Демек, ошол аршты дагы субхан Алла Таала көтөрүп койду. Демек, сен менен биз айтат экенбиз, ла хаула ва ла куввата илля биллах. Алла, сенден башка кубаттуулуу күч жок. Сен кубат берүүчүсүң, сен күч берүүчүсүң, Алла. Эми мага ушул проблемадан, ушул оорчудан чыгып кетишке мага күч кубат бер. Сен мени көрүп билесиң, сен мага бересиң, сенден башка берүүчү жок дейт экенбиз. Мына ошондо мынакей пайгамбарыбыз ушундай айтат экен. Толук ишен. Алла Таала ушундай зат субханалла. Бардык нерсени көрүп турат, билип турат. Көз жазында калып калган жоксуң. Сени Алла чытап койгон жок. Алла билет. Бизге кандай нерсе, ким экенибизди билет дагы, акыбалыбызга жараша сыноо берет. Акыбалыбызга жараша сыноо берет. Алла оор бербейт. Керек болсо биздин динибизде Алла Таала улам айтып атат. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Алла айтат экен, силер көтөрө албай турган, силер кыла албай турган дин берген жокмун? 5 эле маал намаз оку дедим. 10 балны 50 маал намаз оку деген жокмун мен. Мурун коомдо жок. Силердин алыс экен билем дагы 5 эле маал намаз оку деп айттым. Эми ошого да чыдабай атасыңарбы? Алла айтат ушундай экен, 5 эле маал бердим силерге. Андагы өз убагында белгилеп койдум. Силерди субхан ушундай бир улам кирдеп кетпесин деп, денеңерди суу менен жууш үчүн парз кылдым, бир нече жериңер жуушту. Анан кийин дене жан дүйнөгө тазалаш үчүн 5 маал намаз бердим. Бирөө менен экөөнүн ортосунда күнөөңөр кечирилип кетсин деп, субханалла, силерге мен зикирлерди бердим. Карасаң, кандай сонун Алла Таала бизге кандай нерсени берди? Жеңилдикти берди Алла Таала. Оорчулукка жеңилчилик. Намаз окудум, жашооңо жеңилдик келди. Канча деген муну жүктү көтөрүп жүргөнсүң, качан саждага жыгып Аллаху акбар дегенде, ошол сөз Алла улуксуң, Алла, сен улуусуң
деп башын жерге койгон мезгилден баштап деген Алла Таала сенин күнөөлөрүңдү, сен менен субхана проблемаларыбыздын баардыгын өтөп, жүрөгүбүзгө жеңилдик берип, башыбызда болсо туңгуюктан чыгарып, жашообузда болгон баардык чачырап кеткен ишибизди Алла чогултуп берет. Ошол үчүн көп айтам, анткени улуу бир аалымдардын бирөөсү бир инсан келип мага бир дуа алып коюңузчу дамла, мага дуа алып коюңузчу устаз дегенде ушул дуаны айткан экен. Аллах Таала сенин баардык чачырап кеткен ишиңди чогултуп берсин деген экен. Көрсө ушундай экен. Пикир чачырап кете турган болсочу, жашоодо тура албай каласың, туурабы? Ишиң чачырап кеткен болсочу, жашоодо субханалла эмне кыларын билбей туңгуйукка чыгып каласың, туурабы? Эгерде сен үй бүлөңдө чачыранып кетип калса, канча күчтүү, канча бай болсоң да, канча акылдуу болсоң да депрессия, стресске түшөсүң. Канча сулуу болсоң да, канча акылдуу бизнес вумен болсоң дагычы, субханалла, үй бүлөң чачырып кете турган болсочу, бүт нерсени эчтеке кылгың келбей калат, туурабы? Ошондой нерсе. Кээ бир эркектер аракка кирип кетти, кээ бир нашага кирип кетти, кээ бир кальянда жүрөт, кээ бир башка катындарда жүрөт, бирөөсү башка бир таппай атат, бирок чачырап кетти ошочу. Балдарың 5 балаң 5 тарапты карап калды, субхан. Эмне кыларын билбей калдың, туурабы? Ошол себептен экен да, жашоодо субханалла бүт нерсе чачырап кете турган болсочу, чогултуш оор болот. Ошон үчүн Алла Таала бизге намазды берген, зикирди берген. Зикирдин миңден ашкан пайдасы бар экен туугандар. Ошонун бирөөсүчү жашооңду өз калыбын, бул акылыңды, жүрөгүңдү чачырандыдан кайра топтоп берет экен. Субханаллах. Алхамдулилlah. Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах. Касан. Жоз айтып атасың. Ла илаха иллаллах халимул карим. Ла илаха илля раббус самавати вал ард ва раббул аршил азим деп бир жыл айттым. Асман менен жердин ортосунда эмне болгон болсо, ошонун бардыгы тең субханалла эмне болду? Аллага кайрылды. Сен менин жанымда 8 периште бар дайыма. Дагы бир бета 20 дейт, бирок 8 периште бар. Алдыңда, аркаңда периштелер бар. Бирөө алдыңда коргоп турат, бирөө аркаңда коргоп турат. Качан сен ушуну айтканда, ла илаха иллаллах халимул карим. Ла илаха илля раббул аршил азим. Раббус самавати вал ард дегенде, ошол периштелер, я Алла, бул пенде сага кайрылды. Сен муну коргобосоң, колдобосоң, сенден башка колдоочу, коргоочу жок дегенде, Алла Таала периштелер сыймыктан, ооба, бул пенде мага кайрылды. Мен чыгарам. Менден башка Кудай жок мунун. Менден башка колдоочу жок дейт. Мына ошондой. Ошон үчүн аалымдар көпчүлүктөр мына Боуреки мына биягында 33төн бөлүнгөн, биягында 100, кээде 33 болот. Мына ушул эки бир эсеп чөт боло турган нерсе, бир бул шөт да. Мына шөт эсепти. Муну деген субхана Алла Таалага жакындатуучу деп бир ат коюшкан. Теспенин бир аты Аллага жакындатуучу. Дагы бир жерде болсо субхан ушул бир чоң бир алым айтат. Бул мени дейт да, бул мени дейт. Роббим менен байланыштып турат деген. Мына колунда теспен бар. Дагы бир алым айткан, качан дейт мен чөнтөгүмө колумду салганда теспем турса дейт да, мен эң бай адаммын деген экен. Дагы бир айткан, бул теспендерди кайдыгерликтен чыгаруучу деген аты бар экен могу. Эмнеден чыгаруучу экен? Кайдыгерликтен чыгаруучу деген аты бар экен. Бул жөнөкөй эле нерсе мынакей, шөт. Эсептен чөттөн жыгылып калбаш үчүн эле. Мынакей, мунун аты ушундай экен. Демек, кимдин чөнтөгүндө ушул болсо, жашоодо чачыран нерсесин баары өзүнө келет иншалла. Ошондой туугандар. Демек, кимге кайрылышыбыз керек экен? Ушунча эле түшүндү окшойсуң, Аллага кайрылыш керек экен, баарыбыз тең түшүнө эле, Аллага кайрыла тургандар. Алладан башка ким бар биздин? Кайрыла турган. Чын айтам. Чын. Ким Алладан башка бирөөнө кайрылып алган болсо, адашты. Ушундай. Адашып калбайлы. Туура табалы Кудайыбызды. Туура кайрылалы. Туура жашайлы. Ошо көрсөткөндөй жашайлы, машалла. Бактылуу болосуз. Аракет кылабызбы? Allah razı olsun. Subhan hamdik. Maşallah. Anta astagfiruka ve atubu ileyk.